İslam geleyin gel ürettiler. Молодец, Алихан. Bastır kaç. Kappa bastır öyle gel. Kazakistan'dan belek. Көршілер аман болсын. Бұл Ботамия деген біздің қарындасымыз. Бізде Қазақстанда өте әйгілі. Бізде осындай қазақ пен қырғыз бір туған деп, осындай көршілес ел әрқашан бірге болсын, мықты болсын деп, осындай сый сияпат беріп жатырмыз. Сіздердің бауырларыңыз ер мінез, ер жүрек, кішкентайынан батыр мінезді. Бұл бала тек қана білмеймін, Қырғызстанда атақты емес шығар, бүкіл Қазақстанда атақты отыр. Сондықтан да осындай бала тәрбиелеп жатқан әке-шешесіне, туысқандарына мың алғыс. Енді бәріміз балаларымыз осындай мінезді, ержүректі, намысты болсын деген деп тілейміз біз. Сондықтан да молодец сіздерге, жарайсыз. Öyle kara Alihan. Alihan bir kara. Uyalma söyle. Uyalma. Sizlerge çok rahmat. Men Bağla. Bilenlerge de Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Азыркы учурда интернет желесинде аябай популярдуу болуп жаткан Алихан аттуу сонун жигитке келип калдык. Бул жакта Бексултан байке, анын тренери. Бүгүн ушул атты Казакстандан белекке беришиптир. Негизи эле бул окуя эмнеден башталган? Эмне болгон ошонун баарын бүгүн сонун кылып бизге айтып берсеңиздер. Барына чексиз. Барына чексиз. 21-нде Чолпон атада ипподромдо чоң байге болгон. Ошол байгеге бир байкебиз чабандаш баланы 21-нде Чолпон атада ипподромдо чоң ат чабыш болгон. Ошол байгеде бир байкебиз баланы сурап чабандашты. Ошол жака барып калдык, атын чаап берген. Анан башында бул биз да эметкени барганбыз. Бул бала чапканы барган негизи менен сурагандан. Анан кийин Хасенов Максат деген байкенин аты. Ошо топко чаап, эки кур калган кезде токтоп калган аты. Анан кийин ошо баланы чечиндирип кийимин. Анан кийин мындай эле байге көрүп турганбыз. Анан ошо жана Шаңкобуз деген аттын баласы кулап калды. Кулап калып анан кийин. Мурда таанышып элеңиздер же алар деле катышуу болуп келгенде? Мурда тааныш болчук мурдачы. Мындай көрүп жүрчүк, интернеттерден көрчүк. Биз өзүбүз табыш ат жаатында жүрөбүз. Ат жаап жүрөбүз Казакстанда. Анан ошо баласы кулап калып анан кийин ушул идея келди. Өзүбүз Хасенов жарышышында Хасенов Максат деген байкебиз экөөбүз туруп анан кийин атты кармап ушу баланы иңбистип Алланын буйругу экен. Аты 3-чү келди. 3-чү келгенине ошо казак туугандар да сүйүнүп аты 3-чү келгенине уткан байгенин баарын балага берди. Биз ыраазыбыз. Ошо байкелерге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Аттар байгел боло берсин. Ошентип анан кийин ошол ыраазы болгонуна бүгүн дагы келип мына бир ат иңгизип атат. Ага да чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ошол ушундай болду. Кандай байгелер келди? Аттын аркасы менен айтып берсеңиз, ошол жана байгенин суммасын айтсаңыз. 250 миң сом байге болчу 3-чү местага. Ошону берди балага. Чабандос балага беребиз деп. Ата-энесине айтканда аябай сүйүнсө керек. Ата-энесине айткан кезде ата-энеси да жакшы сүйүндү. Өзү турат. Биз деле сүйүнүчтөбүз, кубанычтабыз ушу. Негизи Алихан буга чейин чаап катышып жүргөн. Катышып жүргөн. Ошол байге деле катышкан. Бирок аты токтоп калып, аламан чаап аткан кезде
Бул уже кругтун жээгине келип уже. Өзүнүн аты беле? Жок, ал ат бир байкебиздин аты болчу. Алихан аты жок болчу. Алихан аты жок болчу. Ошо байке көрүп турган жеринен эле атка ингизип жибердик да. 21-inde чоң байге болуп, ал ошол жака топ чапканы барган, ал топту болсо ал 2 круг калганда токтоп калган. Өзүнүн атын токтоп калган. Ооба. Эме Ал топ бүткөндөн кийин мен ат чапкан формамды чечип, сумкама салып, таза кийимди кийип, кругтун жээгине барып ат чабыш көрүп тургам. Ушул кезде Чаңкобуздун чабандосу кулап түшүп, ушул Чаңкобуз 2 круг жакейи жок жүргөндөн мени сайыпкер мингизип жиберди. Мен эме депчи. Ушул казактардын аты беле? Ооба. Ал Чаңкобуз болсо, ал Аны башкарыш кандай болду сага? Сен Ал- өзүң атын башка болсо анан. Жок болуп атса тем более. ал болсо өзү ала качып эме экен. Ала качып эле жүрөт экен. Ал топтун алдында жүргөндү жакшы көрөт экен. Ушунун үчүн атты да кыйнабай, өзүмдү да кыйнабай, топтун алдында эле жүрө бердим. Ал болсо жана 2 круг чабандосу жок жүргөндөн ал эме күчүн дагы кетирип койду. Ооба. Анан болсо ал ошол 2 круг деген эме чабандасы бар болсо ал 2 кирип кетмек да. Бирок ал ошо күчү кетип калгандан 3 кирип калды да. Анан негизи ошол жыгылып калган бала менен сүйлөштүңбү сен? Мелдештен кийин. Жок, ал эме таппай койдум аны. Таппай койдуңбу? Таап жолуккун келип атабы? Мана формаң жок, мындай корккон жоксуңбу? Жок. Негизи атка кантип кызыгып калдың эле? Качандан бери ат чабасың? Ал мен өзүмдүн чоң атам атка кызыкчы. Ошо ат минип чоң атам дагы ушул ат көп эле аттарды минип калган. Ушул чоң атамдын жолун эметип, Атка кызыгууң бар экен да. Эң биринчи канча жашыңда чаптың атты? Мелдешке качан катыштың? биринчисинде эме 10 жашымда чапкам. Ал каякта болду эле? Ол Петропавловкада болду. 3 жыл мурда чабыптырсың, э? Ушул кезде ал жаңы чабып опытым жок болчу. Ал кезде атым токтоп калган. Бул ат белекке келген сага сюрприз болдубу? Ооба. Биринчи көргөндө бул сеники дегенде кандай кабыл алдың сен? Ишенген Жакшы. жоксуң? Атын ким деп койгуң келип атат? Биле элекмин азыр. Ойлоно элексиңби? Өзүңдүн буга чейин жеке өзүңө таандык атың бар болчубу? Бар болчу. Канча жыл мурун алдың эле? Канча жашыңда өзүңдүн атың болду? Былтыр аны алгам. Анан кийин аны былтыр көп эле мингем. Аны кайра сатып жибергенбиз. Азыр атың жок болчу. Ооба. Жок, бир тайым бар азыр. Бул ат болсо бүгүн келди, эми казактар эметти. Белек кылып берди мага. Буну чаап көрдүм, бул жакшы ат экен өзү. Буюрса эми өзүңө көндүрүп аласың азыр эми? Буюрса кийинки жарышка ушул ат менен чыгам деп атасыңбы? Буюрса. Анан дагы ат чапкан балдарга аябай көп байгелер келет да, көп белектер келет. Анан эң чоң белек кайсы белек болду? Өзүмө Ат чабып жүрүп ошо эң чоң белек кандай белек алдың? буга чейин 3 эле жыл болду. Ушул эмедеги эң чоң нестен кетпес эме болду, байгем болду. Ошо 250 000 сом акчалай белек жана дал ушул ат болду. ат болду. Эң сонун. Ал келечекте дагы кандай пландарың бар? Дагы ушул ат чабыш менен кетип дагы мындан дагы бийик ийгиликтерди багындыргың келеби? Ошо менин ийгилигим бул сайыпкер болуш. Сайыпкер болуп эме аттарды дайындап ат чабышка кошуп эметтиш. Ата-энем эме каршы болду. Ат чаппайсың, эме сен дагы эле кичкейсиң, окуш керексиң деп эметип атты. Анан кантип көндүрүп алдың аларды ат чапканга? Өзүм эме үйдөн качып кетип эле ат минген ушуну деп эле. Аттан кулап калган учурларың болду? Болду.
жаракат алып калган учурларың? Жаракат алган жок. Окуу күнү бир жактарга ат чабыш керек болуп калган учурда кандай кыласың? Ал мугалимден сурайм. Суранып бара бересиң. Ооба. Жооп беришеби? Ооба. Мектепте кандай окуйсуң? Жакшы эле. Канча? 4-5 окуйсуңбу? 4. Аттан башка дагы эмнелерге кызыгасың? Атка эле. Көбүнчө атка. Мага ат эле болсо болду деп кой. Мен мамасы, бияк папасы. Мен бабасы болом. Алихан үйдөн канчанчы болду? 4-чү. Канча балаңыздар бар жалпы? 3 кыз, 3 эркек. 3 кыз, 3 кыз. Эме, 3 3 кыз, 3 эркек бар. Кыздардан 3 улуусу 3 кыз. Андан 4-чү Алихан. Эркектер 3 эркектин улуусу Алихан. Учурда мисалы балдарыңыздар интернет эле жулдуз болуп жатат деп айтып калбадыкпы? Анан ушул Казакстандан дагы ат белекке келип негизи күттүңүздөр беле? Даусына колдоону. Жок, мындай белекти күткөн эмеспиз. Бирок аябай сүйүнүп атабыз ошо. Эме баламдын эмесин, эмгегин баалап, аябай ошону белек кылып алып келген аябай сүйүнүп атабыз. Аларга да чоң рахмат. 200 миң берген байкеге да 250 миң берген байкеге да рахмат, байгесин берип койгонуна. Бул баламдын өзүнүн мечтасы болчу. Ат чабам деп башында эле кызыкчы атка, кичинекей кезинде эле. Анан ошо мечтасына жетти буйруса балам. Теги келечеги кең болуп, баскан жери ачык болсун жолу. Ошо көп ийгиликтерге жетип эле, дагы мындан дагы жакшы ийгиликтерге жетсин. Балам ошо. Башында ким көбүрөөк каршы болду? Мен көбүрөөк каршы болдум. Кулап каласың, эметип каласың, жыгылып каласың деп мен көбүрөөк эме болчумун. Бирок азыр деле атка чапканга кетип баратканда бир жака барып чабабыз дегенде батамды беребиз, эметип алып, албай калса голосой жөнөтөм WhatsApp-на. Аман эсен чап, келме келтир, батаңды эме кыл депчи. Ошентип батамды берем. Анан чаап бүткөндөн чалам кайра. Жакшы чаптыңбы, кулаган жоксуңбу деп. Анан жакшы чаптым, кулаган жокмун деп эме кылат. Чыкса чыктым дейт. Байга алса байга алдым. Биринчи чыктым, экинчи чыктым, үчүнчү чыктым деп айтып калат. Сүйүнөбүз ага. Анан Алихан атка кызыгууң эмнеден болду дегенде мен чоң атам ат чапчу, чоң атамдан көрүп кызыккам деп айтып. Сиздин атаңыз Мен атам Аскар. Ошо киши көп жыл Союз малына жылкы баккан. Жылкычы болгон. Андан кийин анын аркасынан биз ат миндик. Биз өзүбүз ат минчүбүз, ат чапчубуз. Андан кийин ушу балам Кудайым буйруса ушу балам кызыгып ат чабам деп, ат кайма болуп ат чабам деп жүрөт ошо мечтасына жетти го деп ойлойм. Кудай буйруса балам. Сиз өзүңүз дагы ат чабат белеңиз? Мен да бала кезде ат чапчумун мен да. Чоңойгондон кийин таштап койдум. Чоңойгондон таштап койдум. Бул экинчи кызым да атка кызыгат. Атты жакшы көрөт. Бул кичинекейинде атка кызыкчууда бул кызым дагы. Кооптуураак да, анан кийин чоңойгондон кийин азыр эмерээк болуп калды, алысыраак болуп. Анан күлөрөс бул деле эркек болгондо азыр жүрмөктө ат чаап. Балаңыз дагы саяпкер болгондо анан кандай колдоолорду көрсөтөбүз деп ойлойсуздар алдыда? Буйруса колдойбуз. Колдойбуз Кудай буйруса. Бек Султанга дагы рахмат. Ушинтип балам атын чыга, машыктыруучусу, атагын чыгарып баламдын эметкенине. Ага да чоң рахмат. Тиякта казак эмелерге да, бир туугандарга да чоң рахмат. Ушинтип байгесин берип колдогондоруна. Баламдын акчасын жакшылыкка жумшадык буйруса. Эмнеге жумшадыңыздар? Баламдын акчасынбы сыр болбосо үйгө кирпич алып атабыз. Үй баштайбыз деп салып атканбыз, ошону бүт элек болчук, салып элек болчук. Фундаментин тургузуп койгонбуз. Анан ошого баламдын акчасын тиги бу кылбай ат алып берейик дедик, бирок болбой койду балам. Жок, мама ат албайм. Атыбыз бар деп. Анан кийин ошонун нары карадык, бери карадык, анан кийин коян да кирпич алайлык деп кирпич алдык. Ошол жанагы бир атын айтты эле да. Ат биринчи атымды сатып салган болчусуз, өзүмдүн атым бар болчу, сатып салган болчусуз деп. Демек үйгө керек болуп саттыңыздар беле? Жок. Жок, сатып жибердик, анысын билбей калдым. Сатканбыз, ат алып бергенбиз. Аты жок болчу, э? Жок, азыр бар. Бар аты бар. Тай бар, мындан кичирээк тай алып берип койгонбуз. Чапканга болбойт, тайыбыз бар, тай алып берип койгонбуз былтыр. Коем эме кылбайлык деп атын жок кылып койдук, эми алып берейли деп ордуна былтыр ат алып берип койгонбуз, тай. Анан тияка ат чапканга кеткенин ал тай үйдө. Анан өзү тиякта аттар менен эме болуп эле, ошолорду карап эле, ошолорду таптайт.